Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Ободо жазуучу илимпоз Ризван Исмаилованын тирүүлүктүн алгебрасы чыгармасы. Академик Металип Мамытовго арналат. Чак түштө өмүр сыныкты. Дарт жабышканда анын эсеби чаташып калат окшойт. Ой чачырап, көңүл кирдеп, көкүрөктү зил басты. Өмүрдүн кайсы мезгили болбосун, периштеби, жубарымбек, жетилгенби, же бышкан мезгилинде жандан кечкен ким бар? Мындайда көртирликтин бүт убайым убаракерчилигинин кызыгы өчүп, кара жадың көзүңө көрүнүп туруп алат. Быйыл жаз кечикпедиби? Жерге көк майсан кылайып, баш багып, дилдеген кулагын желге бышыра электе, кыр арыктагы ооруканага барып жаттым. Майдын 7-си болчу. Жеңиш күнүнө туш келипмин. Буттарым нуюп, белимдин бармак башындай жери кол тийгизбей ооруп жүргөн. Радикулит деген диагноз менен ошто жатпаган оорукана калбаган былтыр. 2 күндөн кийин так ошол майрам күнү буттарым зил баскандай талып, баскысы келбей калды. Кирели кечке баспай калуудан коркуп, оорукананы тегеренип басып жүрдүм. Туттуккандан хандар жөө басчу жерге баруунун өзү тозок айланды. Арыктагы аккан суу деле шарттуу рефлекстер да жардам бербеди. Мени тепчип өтчүдөй көөдөндү куушурулткан калпыс сезимден, жаман абалдан жан айламды таппай турсам, көргөнү келген кенже уулум бактагы эликтин көзүн чукуп: "Апа, булар эмнеге түрө эмес?" деп утуру таңыркайт. Бала да оюнда зоопарк дегенеби? Каманды челип кетет десек, коркуп жанына бара албай кыйлага сестейди. Кайдагы зоопарк? Бу ер дал оорулардын зоопаркы. Азыр эмне көп? Оорунун түрү көп. Цивилизацияга жараша медицинанын өнүккөндүгүнөн оорунун көптөгөн түрлөрү аныкталып жатыптыр. Адистердин айтымында. Ар кандай дарт менен айласыз туш алган өмүрлөр. Өмүрдүн канаты чарчап, кайра демделип, өмүрдүн канаты талып, кайра жазылып. Кеткенден келген көп, келгенден кеткен көп. Кыскасы кептер кана. Чарчаганы, талыганы да билинбей калат. Эгер өмүр сынбаса, мертинбесе, от өчпөсө, ичер суусу түгөнбөсө. Бала кезимден эчкидей секирип, тал тереке тырмышып чыкмай адатым канымда бар. Өзүмдө жилбиңдеп тынч тура албаган, өт айрылгандай шок элем. Сексейген, таралбаган чачымды бактардын койнундагы желеге, чаңнан турдулгон жүргөмүштүн желесине тозулуп, балалыгымда чыкпаган дарак калган жок. Колхоздун эски багы бар эле, туулган айылым Сабайда. Азыр жок, ордуна мектеп салынган. Бала бакыран эмес, чоп чоң кишилерди бут бастырбай коруган короонун чекесине чыккан чыйкан мен элем. Таң агарбай жатып, айым эженин чарбагына сойлоп кирип, өрүк алмага даам кирди дегиче койнума катып, Кудайдын жараткан күнү шуулдап, доолдап бакка тынбай каттайм. Эски тамыбыз бар эле, эшиктин алдындагы сөрүдө жатабыз шагырап. Бир туугандарым ойгон электе, жаздыгынын алдына коршорду тоголотуп ийем. Көзүң ачсаң эле шилекейиң агызып, алма өрүк турса. Ушунум кадыресе чоң иштей туюлчу мага. Силерди багып жатам деген балалык кыялбы? Болбосо караандай тоскоолдукка карабай, өзүмө ишенип уурулга барганым шерденүү беле ким билсин. Тоскоолдук дегеним кашаасын бузганым үчүн айым эже арызданса, бышып бышелекте кол салганым үчүн Сабыр аке, башка балдар жоксунуп шагы сынса деле, мөмөсү Кудайдын шамалына көбүрөөк күбүлсө деле, чөп чары орокко илинбей тебеленсе деле, же башка бирдеме болбосо, ушул эле ушул деп, караанымды көрсө көрбөсө, урайымдын кызы деп даттана берет. Эки ортодо апам азабымды көп тартты. Көк чыбыктын уусуна буттарым көгөрүп,
келтек жегенімді тез ұнытам. Есімде Сабыр әкенің тайғандай шуылдаған сары балдары пайлап тұрып, өрікі байлап қойышқаны. Мен чучуктай чыңырып ыйлап, ерте бышар ағөріктен беті башым көгала, бұттарымның тамтығы қалбай, Сабыр әкенің тайғандай сары балдарынан келтекті аюусыз жедім. Өпкөсі көп, көкірегі толып, апамы ыйлап, ыст-ыст түшіп, бақты башыбызға көтеріп, екі тарап болып ұрышып, екінші бұт бас-бас болған жылы күзінді мектепке бардым. Студент кезімде құрылыш отрядына қосылып, Қадамжай районының Пүлгөн айылындағы 3 қабатты балдар бақшасында іштедік. Бақша айылдың чақ ортасында. Ал жағыңды қарасаң да бақ, бияғыңды қарасаң да бақ. Пүлгөндің бір жақ бөйрегі қызарып, шіресін қызғанып, бышса да ezilбеген, шағында тұрып, қақ болчу өріктері көзімді күйдіреді. Жоғырқы курстардың арасында екіншіне бүткөн екелі қызбыз. Қолым бошай түшкенде ертелігеч өрік уылап келем. Қиял кечсіңді, отрядтағы көңілге бүлік түшірген бүрегі жағыныш үшін бі, же қазан табаққа еви жоқ дешпесін деп, тамақты даамды жасағанға өлі тырышып, стол үстін чөп чарға, мөмө чөбеге толтырып қойчумын. Бұт қойырғы илінчегі жоқ, жылма саңғыраған қарт өріктерге жаналекетке түшіп, жығылып, қайра тұрып, қолы бұтымды тілдіріп, көгөріп тұрып, ептеп тырбышып шығат елем. 2 күннен кейін баспай қалдым. Жер жарып, күн шоулаланып келатқанда жаман түштен чоуч бойғандым. Бұттарым құрғышындай ұйып, өйді көтерілбейді. Қимылдатымыш мұндай тұрсын, шейшеп дейсе бүт баденім зырқырайды. Медиктердің тілменен айтқанда шоковое состояние. Түйінім тарыды. 2 кишілік палатадан аба жетпей тұрды. Кечелі чұрқап жүріп, бүгін пышалып қалу деген емне шумдық. Bir pas бүркөліп, қайра açылып, оңмал төкмел кішідей 10 түрлі, 1000 түрлі болып, оғысарланған жазын илебін форточкадан уырданып керген желарғылы сездербесі. Оғырқананың терезесінде жалып өскен қайрағаш менен, чынар теректің ұштарынан башқа 5-ші қабаттың тепкедей терезесінен емнені көресің. Дүйін өмірің қапасқа ұшынтып қамалабы. Жерге бұт қойсам, зырқыраған орудан таманым жейрілады. Ептеп ордыман тұрып, коридордың дувалын қармап, есімде екі қылған қорқыныштан қайраттанып, жанымды қайшылаған оруға тіштеніп, телефон қараң жеттім. Оруқананың башқы дәрігері Байсалов Ақылбек Байсаловичке телефон чалдым. Бұл кішінен борыкерліге, адамгершілік елемес, менің өмірімі ақ жол тойлық үшін өзгөчө урматтайм. Бұл босо мен жатпаған оорукана қалбады. Бар еле радикулиттешчү. Құдай дилине сала берген бе, бұл жолу нейрохирургия бөліміне жатуыны сунуштады. Балким неврологияға жатсам, радикулитке қаршы көнүмүш дарылуу ыкмасы кайталанмак беле. Қандай дарттын оор формасы бутум менен басып жүргөн мени мындай абалга жеткирди. Же 2 жолу сайылган реупериндин уколунан ушинтип калдым бы? Аргандай ойлор шимшилеп, санаамды тынчытпайт. Эмне деген ооруга кайдан кабылдым? Рахман агайды издедим. Турмушка көз карашы, интеллекти бийик, балдар хирургу, медицина илимдеринин кандидаты, медициналык мекемелердин уюткулу табыгы дары чөптөрүнүн корун изилдеп жүргөн Тойчуев Рахманберди агайдан гана бул балекеттүү дарттын шек шыбырын билейин сурайын деп издедим. Ойлорум бирин-бири жеңе албай каршылашып турганда башка эч ким ынандыра алмак эмес мени. Редакцияда иштегенден бери медицина тармагын тейлеп келдим. Чоң областын эли сыйлап, өз баасын берген мен деген мыкты дарыгерлердин операциясына көп эле катыштым. Булардын турмушунун күнгөй тескей жактары мага көбүрөөк тааныш болчу. Өмүр үчүн күрөштүн узак жолдору буларды иргеп, талдап, ар кимисин өз ордуна коюп келатат. Кызматтык чин, башка дарыгерлик ар кимге эле жарашат, ачыныгы дарыгердин жөнү башка да. Орду да бөлөк.
Жан карайлап, жарты ооз жакшы сөзгө зар болуп турганда, жакшы сөзүн, дары-дармегин аябаган бардык дарыгерлерге, жакшы санаалаштарыма тизе бүгүп, ыраазычылыгымды бир айтам, миң айтам. Нейрохирургия бөлүмүн аялдан чыккан нейрохирург Азиза Исаевна Урмонова жетектейт. Тагдырдын оор үлүшүнөн коркпой, анча-мынча эркек дарыгерлер дай албаган хирургдук адистикти аркалап келатканы үчүн таң бериш керек. 7-8 саатка созулган оор операцияларда тикесинен тик туруп, эркектер менен тең жарыша, намысталашып, аял затын аброй үчүн күрөшүп келаткан областтагы саналуу хирург аялдардын бири. Номер 7 палатаны карай турган дарыгер Керим Кирматов экен. Бул дарыгер жөнүндө мурун соң көп уккамын. Оштун тегерегиндеги жапалак айылынан. Эл жерди эр таанытат деп ырас айтышат. Жапалакты калың журтчулукка жайылтып, жөн гана жапалактык болгон үчүн эмес, хирург Кирматов болгон үчүн аты жатталып, айтылып калган, аны тааныбаган адам аз. Төрөлгөндө эле хирург болуп төрөлгөндөй, бирөөлөр үчүн доктор Кирматов, бирөөлөр үчүн профессор Кирматов болсо, бөлүмдөгүлөр үчүн нейрохирургиянын тиричилигин чарк айландырган, телефондон тынбай сурашып, сырттан убай-чубай издеп келгендер да арбын. Орус, өзбек, кыргыз дебей баары издеп келет. Сурай берет. Ары жагы анжиян, биягы башаягы оңор эмес, алыскы жакын райондорго чукулунан тез-тез чакырып турушат. Анын палатасына туш келгениме чындап сүйүндүм. Жапалдаш бойлуу, буудай ыраң, жүзүнүн ажарынан астыртан арбаган жупуну жылдыздуулугунан да адепки көргөндө эле күлмүңдөгөн сүйрүү көздөрүнүн жан адамга мээрими, сүйкүмү өзүнө тартып турган бул дарыгердин колунда менин дык жеген өмүр дүйнөм турду. Бир короо дарыгерлер кирет, кайра чыгат. Арасында атпай журтка маалым невропатолог Айти Камбарович да бар. Эмне деген дарттын так диагнозун аныктай албай жатышты. Оорумдун сүйкүмү экан жойго аргасыз кылганы нейрохирургиялыкта, неврологиялыкта симптомдордон болду. 3-4 күн топ врачтар такай келип карайт. Ар кимиси балкасы менен ургулап, нервтерди текшерип көрөт. Бир ойго келе албай жатышты. Акыркы консилиумда бир чечимге келишкен окшойт. Мындай акыбалда мага эмнени айтышмак? Менин эки көзүм эшиктен эмне деген сөз келет деп төрт. Коридордон дагы шаңдыйм. Башка дарыгердин да, өзүмдүн дарыгерим Кирматовдун да, мейирман айымдардын да, жада калса санитаркалардын басыгынан айырып таанычу болдум. Көргөнү келип кеткендердин эч кимиси көзүмө көрүнбөйт, жаныма аралжы боло албайт. Палатанын эшиги тынбай ачылып жабылат. Шыпты тиктеп жатканда жолбун ойлорго Кудай берет окшойт. Жараткан Теңирим пендесине күйсө, 6 сан аман кезде кыйналганы жетишмек ко дейм. Кара ойдун туманы али ар жактан, али бер жактан баш багып, бирде сыр каткандай тымпыйып, бирде тамаша кылгандай жылмаңдап маземдалат. Тагдырдын жазмышынын алдында азыр алсызмын. Өзүмдү таразага салдым. Салмагым жеңил, ордум канча. Турмуштан ордум болгону менен эмне жасап, эмнени бүтүрдүм? Түпкүлүктүү дүйнөдөн аласамды алганым менен бересем канча. Дүйнө өмүрүмдүн кызыгын көрбөй, өмүрүмдүн орто жолунда дарттан жеңилип, мүдүрлүп, чалынып каламбы деген жолбун ойлор шынаарлап тынчтык бербейт. Ой адамды жейт дегенге ошондо ишендим. Ушундай ойлор палатаны ээлеп, салтанат куруп келатканда эшик шарт ачылат. Дарыгерлердин бирөө же көргөнү келгендер болот. Оюм үзүлүп, жеңилдей түшөм. Баспай калып, баскандын кадырын билдим. Басып жүргөндүн өзү бакыттай сезилди. Пендеге көп эле нерсенин кереги жок тура. Дүнүйө деп дүнүйөнүн түбүнө эч ким жеткен жок. Жетсе, Карымбай, кыргызча Карымбайдын ташы жөнүндө философиялуу легенда бар эмеспи? Жетмек. Түбөлүктүү ааламдын табериги болгон соң,
Табиат алаканга салып турганда керектүү болуп, жамбактык айланбай, жаратуучу болуп, кымындай да болсо пайда келтиргениң абзел экен го. Аламдын миң сырлуу, миң түркүн кызыгына алакалаш, береселиш болгондон артык не бар дейм. Азгырып келип, азгырып кеткен өмүрдө чыгыштын улуу гуманист акыны Омур Хаям бекерне минтип айтпаптыр да. Арман тура, жарык түйнө темеле, бирөө өлөт, бире туулса эмеле. Инсандар төрөр элек муну билбейт, калышса кокус билип келбес беле. Биз дүйнөгө жаралдыкпы, же жок белек, аалам жашай бермекчи. Биз көз жумсак, кимдер бизди эскерет, аалам жашай бермекчи. Биз жок кезде кайсы бир жер кең эле, өтөбүз биз эчең кылым эскерет, аалам жашай бермекчи. Диагноз такталбай жатты. Кирматов менден бирдемени жашырып, киргенден тайсалдагандай сезиле берди. Бир күнү эртелеп, ооруну көшөрө көтөрүп, ордумдан этият турдум. Таманым жерге тийбейт. Зыркыраган оору муундан сойлоп, азап ойду дүркүрөтүп, мээге сайылат. Мүдүрүлсөм да жетишим керек. Кандайдыр бир күч мени жетелеп баратты. Дарыгердин эртең менен келер убактысын чамалап коридорго чыктым. Доктор Кирматов врачтардын бөлмөсүнө кирип баратыптыр. Артынан кирдим да эшиктин туткасынан бекем кармап: Керим Кирматович, жашырбай эле ачыгын айтыңызчы. Эмне деп шексинип жатасыз? Коркунучтуу нерсеби? Аныгын билүүм керек, дедим жалооруп. Экан жойдо турабыз. Бирок менимче бел омурткаларынын ортосунда өсүндү, грыжа гана болуш керек. Менин жеке оюм ушундай. Кыжаалат болбо, коркунучтуу деле эмес. Же Бишкекке компьютерге жиберсекпи? Барасыңбы? Ошол жерде аныгы билинет эмнекени, деп бир барак кагазга жүрүндү сызып алып, аябай түшүндүрдү. Өсүндү эмнеден болот? Жыгылгандан, оор жүк көтөргөндөн, ар кандай? Жыгылгандан? Чочуп кеттим. Өз оюм менен алпырышып жатсам, санитарканы чакырып, палатага алып барсын деп буйрду. Жыгылгам. Катуу жыгылгамын. Бул 1987 жылдын күз айы болчу. 3 айлык кызым Элнура колумда. Кайын журтумдун конушу жаңгак менен жанатан алмага бай, табияты кооз айыл. Бышыкчылык маалында жыл сайын шаардан барып, жыйын теримге жардамдашып жүрдүм. Раматлык кайынатам карыганда оорунун азабынан үйдөн чыкчу эмес. Согуштан ашынган оорусунун залаккасы түбүнө жеткен. Күнгө кактанып, эшик эликте эрмекте отура берчү. Анын жанатан алмалуу багынын арасында пүрпүрөр, жалпак тил менен айтканда деген бир жак капталы чымкый, кудум тоолук кыздардын бетинин отундай кызарган, өңү муздай жылтыраган, сүйрүсүнөн келген 2 түп алмасы бар. Тарбайган бутак шак деген жок. 2-3 чоң бутагынын кылдауштары жакшы мөмөлөйт. Күнгө бой салган алмалардын мырзасы. Ушуну мөмөсүн териш машакат эле. Шагынын кылдауштарында кызыл кете тургансып, бири-бирине жармашып мөмөсү жетилет. Бирин үссөң, бири жерге кулайт. Өтө этияттык керек. Кайынатам колун серепчилеп, жыгыласың деп, кокойлаганына карабай, алмалардын калтырбай терип берем. Жетин албай алкай берчү раматылык. Бийиктиктин бир азгырыгы бар. Кандай десем түшүнүксүз. Оору сыяктуу. Аны чокуга чыккандар жакшы билишет. Бийиктиктеги шамалга коюн толтуруп, бети башымды аймалатып, жан дүйнөм эригип, бийиктиктен энергия жыйноонун азабына бала кезимден кабылгам. Ошол ышкы токтолуп калганымда да калбады. Демек канымда бар. Жаңгакты көбөгөндө шактан шакка секирип, кокус жаза басып, бутум тайып жыгылсам, же шактан учуп түшсөм деле, бир азга тыныгып алып, кайра чуркап кетчүмүн.
Жаңғақты машақтағанда жалбырағына жашырынып қалған еле болбосо, бирин серин қалса деле түшүрмөйүн жаным жай албайт. Мүмкүн бактырактардын каарына калдым бекен деп ойлоп коем. Алар тирүү жан сыяктуу жашоону сүйүшөт. Өзгөчө жаңкак, табышмактуу дарак. Жаралгандан гүлүн көздөн учуруп, жашырып келатат. Гүлүн көргөн жан болбостур. Анын жамгырдан кийин жагалданып көйкөлгөнү, шамалга бой салып шуудураганы, чаңкаганда бүрүшүп жүрүшүп жүдөй түшкөнү, мөмө байлаган жылы текеберлерине оожалганы деги койчу, кокус бир бутагы карс этип сынса, бүт денеси менен улутун кансып, күңгүрөнгөнүн сезүүнүн өзү жагымдуу эмеспи? Күндөрдүн биринде таң заарында үйдүн бет маңдайындагы төштүн төбөсүндөгү бактан атлес көчөт апорт алма терип, көтөрүп келатып, шүйдүрүмгө бутум тайып, чалкаман түшкөн бойдон төштүн чокусунан коктунун тээ ылдыйкы чатындагы арка оң комун сайылып калганымды бир билем. Доктор Кирматов өсүндү десе, башкалар башкача ойлогону жөндүү. Ошол күн оорукананын башкы дарыгеринен бөлүмдөгүлөрдөгү ооруларды көрүп чыга турган күнү болчу. Эртең менен Акылбек Байсалович нейрохирургдарды ээрчитип палатага кирди. Саламдашып, ал жай сурашкан соң көзүмө тик багып, адатынча жай сүйлөдү. Ризван, оптимист бол. Республиканын башкы нейрохирургу Мамытов Металип Мамытовичти чакырабыз. Өзү да келиш керек эле. Канткем менен жүлүм маселеси өтө олуттуу, назик операция. Тобокелге сала албайбыз. Профессорду күтөлү. Макулсуңбу? Деди кайратка чакырып. Саргайган санар кону жалт эткен үмүт, канды дүрбөткөн үмүттүн көзү илештирип кетти. Доктор Керим Кирматович өз позициясынан кайтпаган өжүрлүгүн, көп жылдык тажрыйбасынан улам интуициясынын күчтүүлүгүн дал ушул өз айткан диагноз экенин ырастамакка жүлүнгө функция жасады. Бүт нервтер жайгашкан жүлүндөн суу алуунун өзү азаптын жеткен чеги болсо керек. Контраст деген дарынын жоктугу анын көздөгөнүн канчалык кыйындатканына карабастан, убакыттан уткусу келгенинен жаңылбастыгын туюп турдум. Тилекке каршы анализди аныктоого жүлүндөн эч кандай суюктук алынбай калды. Ушундай акыбал менен Бишкекке жетиш кайда? Мурункудай санавиация зуулдап иштеп турса, жөнү башка эле. Каатчылык болгондо да азыркы замандын запкысы акысыз элдик медицинаны сызга отургузуп койбодубу? Профессорду бөлүмдөн айрыкча экөөбүз чыдамсыздана күтүп жаттык. Менин акыбалымдан да номер 3 палатадагы алайлык жакшыраак аялдын күнү оор эле. Аны бир тууганы тургунча эже карайт. Мээнин шишиги өсүп, бир жак колу буту иштебей калган аялдын акылы татаалдап, төшөктөн турбай калганына бир топ эле болуптур. Тургунча эже жанда жок зирек, өтө боорукер, эбелектеп баскан турганы жеңил, чыканактай тыкан аял. Алайдын бир мектебинде башталгыч класстардын мугалими экен. Профессор келет дегенден бери өз ою менен алышып, чыдамы, сабыры, үмүтү, кооптонгону, уйгу-туйгу кыялы баары аралашып, өзүн коерго жер таппай калды. Өмүрүмдө ушундай боорукер жанды биринчи көрүшүм. Сиңдисинин бүт мээнетин мойнуна көтөрүп, анын азабын тартып, 3-4 жылдан бери бир тууганынын өмүрү үчүн жанын тегип келаткан мындай адамдар чанда жолугат. Айрыкча азыркыдай ата балага карабай эсептешип калган заманда, ыйман чыркырап турган учурда, адамдын баркын акчаң менен дүнүйөң ченеп турганда, табышың өтө эле кыйын. Бүбү бакшы дегендер калбай, шыпа издеп, ар урунуп, бер урунуп, эч айла калбаганда, кеч болсо дагы доктурга, врачтарды кудайдай көрүп келишиптир. Мындан 3-4 жыл мурун Бишкектеги нейрохирургиялык клиникада профессор Мамытов өзү көрүп, операция жасоо керек десе, күйөөсү коркуп алып качып келе берген экен. Түркөйлүктүн түбүбү же асылган дарттын кылары ушул болду. Эми профессор эмне дейт деген санага санаркаган тургунча эже палатага утур кирет да, оюн бир айтпайт,
эки айтат, өңгөнүн оюна арзып кеңеш сурайт. Айтсаң сиңдим, эмне кылсам? Беркилигинен аркылыгы жакындешкен. Жакшы болуп, 5 күн болсо да ичер суусу түгөнгөнчө 5 баласына эге болсо гана. Кокус ары кетсе, өзүм алып келип ажалга салып берген болбоймунбу? Кандай дейсиң? Өлө албай жатып өлөң айткан мен болдум. Адамдын үмүтүнчөлүк аруу эч нерсе жок тура бул жарыкчылыкта. Көрсө, үмүт өлбөс нерсе турбайбы? Өмүр үчүн күрөшүү керек деп чейир алам. Бүт ич этимден жакшылыкка жууруп, жакшылыкты тилеп, ой айтам, акыл кошом. Экөөбүздүн кебибиз кызып келатканда сиңдимден кабар алып келейинчи деп, канатын жайган кушча коомай отурган ордунан лып туруп эбелектеп жөнөйт. Жашоосунун бүгүнкүсү, эртеңкиси бейдарек, табышмак. Ошон үчүн адам өмүрү кызык. Кудурети күчтүү Алла Таалам ажал жибергенде пендесинин күчүнөн, ыйманынан, зардасынан чоочулап, кудуретине ишенгенинен ажалдын себебин, түрткүсүн өзүнөн издеттирип коебу дейм. Дүйнө өмүрдүн бир күлдүрүп, бир ыйлаткан табышмактуу күрөшүнө тойбой келатканда, минтип, ажалдын алгебрасына баш катырып, өмүргө көзүң чачырап, жашоону ого бетер сулуулап коет тура. Күндөрдүн биринде акмалап аста баскан, басыгы бөлөкчө 37-38 жаштагы келин палатага кирди. Сыйпалап орундук издегенинен анын көзү Азиз экенин дароо баамдадым. Ишенген келбейт. Бакырайган сурмалуу кой көздөрүнүн жаны жоктугуна, жан дүйнөсүнүн күлкүсүн же күйүтүн билдире албаган тунжураган каректи карап туруп ишенген келбейт. Сулуунун бир жери кем деген сөз эсиме түштү. Журналист экениңерди угуп атайын келдим. Үнүңө караганда менден күчүү болушуң керек. Сен эле дейинчи, деп дароо сөзгө өттү. Башынан өткөндөрдү айтып отурду. Тагдыры өзүнчө роман, жазылбаган китеп. Тоодо өсүп, ат жалында чоңоюптур. Атка секирип минип, тоолук кыздардын адатынча эрктүүлүккө, кайраттуулукка балалыгынан сыналыптыр. Бүт ааламды алаканына салып терметип, бой тартып келатканда аттан жыгылып, аты үркүп, ала салып, 10 кадамдай жерге томолонуп барып, оң косунан сайылганда башына закка кеткенби? Мээге кеткен доонун азабын турмушка чыгып, 2 бала тапкандан кийин тарткан экен. 30 жашында Москвадан операция жасатып, көрүп жүрүп, анан көрбөй калып, күндүн нурун, жердин табын, тиричиликтин жаман жакшысын көкүрөгү менен туюп кала бериптир. Сезим менен жашаган адамдардын артыкчылыгын туйдум. Ал кийинки сөз. Көзү көрбөгөн менен көкүрөгү тунук, кыялы кызык, сөздү орду менен сүйлөгөн, сөзгө сыйынган, ошол артыкчылыгынан, сөзмөрлүгүнөн элге бат аралашып кетет. Эгер тагдыры башкача болгондо, бирдеменин үстүнөн чыгаары айкын эле. Сырттагы кимдир бирөөлөрдүн аяганынан, боор ооруганынан намыстанып, олдоксон кыймылдарга жол бербей, өтө этияттаганы, баскан турганынан, бой башынын тыңдыгынан билинет. Үнүнүн тазалыгы арбап турат өзүнчө. Ролдорду аткарып, бирөөлөрдү туурап, эзип күлдүрүп, ак мөөрдүн монологуна муюп күндөр өтүп жатты. Буюрса көрөм, көзүмдүн сезүүсү жакшы. Жылт эткен учкундарды кармап калуусу бар. Менин врачым Кирматов бара-бара көрөсүң деген. Ошон үчүн күрөшүүм керек. Деген сөздөрү нервке ийне сайгандай дирт эттирет, чыйралтат. Бет алдымдагы 2 тагдырдан сабак алгым келди. Ай ааламда жалгыз болбогон соң, тагдыр буйругунун алдында чөкпөйүнчү деп, диагнозумдун такталбай жатканын, баспай калгандагы ый-муңду жыйыштырып, жашоонун кандай болгондо да турмуштун кереметин көкүрөгүмдөн өткөрүп, эч нерсени ойлобогондой жата бердим. Тунук эженин аткарган ролдоруна, тамашасына маашырланып, ыйды күлкү жеңип, күлкү үмүткө алданып жата бердим. Профессор Мамытов Металип Мамытович айткан күнүн эртеси Бишкектен учуп келди. Арык,
узун бойлуу, ак чач, жада калса каш кирпигин агаралаган кадыр баркын боюна сиңирип, оор басырыктуу, кем сөз, токтоо мүнөз бул киши палатага кирери менен жеңилдей түштүм. Кунт коюп, бүт ыкласы менен көрүп чыгып. Контраст деген дарыны Москвадан сатып алдык. Биз аны сизге сатабыз. Рентгенден карап көргөндөн кийин дагы айталы деп, дарыгерлердин бир тобу менен чыгып кетти. Профессор өзү баш болуп, рентген кабинетинде жүлүнгө контрастты коюп, функция жасады. Эч кандай натыйжа бербеди. Функцияны профессор ушунчалык чеберчилик менен кылдат жасады. Мурункудай мени ыргытып жиберчүдөй ооруну анчалык сезбедим. Палатага алып келишти. Акыйып мен жатам. Кайрадан аргыл ойлор самсаалап келе баштады. Профессор эмне дейт дегенден башка аргам калбады. Кечке жуук Металип Мамытович палатага кирди да, сизге эки вариант сунуш кылабыз. Биринчиси Бишкекке барып, компьютерге түшүп, диагноз так аныктоону, экинчиси менин көзүм жетип турат, сиздики бел омурткаларындагы өсүндү болуш керек. Ушул жерде операция жасасак да болот. Буга 88% ишеним бар. 20% рентген аппаратынын эски, начарлыгынан жакшы көрсөтпөй койду. Же компьютерге барганыңыз оңго? Профессор, сиз жеке интуицияңызга ишенесизби же компьютергеби? Албетте жеке интуицияга. Компьютерди алып келгенге чейин интуиция менен эле иштегенбиз. Анда мен ушул жерде операция жасаганга макулмун. Ишембиге чейин ойлонуп, акыркы чечимиңизди айтыңыз. Саат 10-до операция болот, деп сылык коштошуп чыгып кетти. Операция ийгиликтүү болду. Профессор өз айтыптыр. Канткем менен доктор Кирматов жаңылбаптыр. Анын көп жылдык тажрыйбасы көзү жетип, көкүрөгү туюнтканы ырас экен. Ак жолтой профессорго туш келген менин бактыманбы, деп коем. Оор мүшкүлдүү ден соолугуң эки ортодо экчелип жатканда, өмүрдү арачалаган, өмүрдү тикелегендер бар болсун дейм. 1996 жылдын 28 сентябры. Сиздер жазуучу Илимпоз Ризван Исмаилованын академик Металип Мамытовго арналган тирүүлүктүн алгебрасы чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.